Мына шаарда архитектура жана шаар мыйзамдарын бузуучулук боюнча азыр текшерүүлөр жүрүп атат. Ишкерлердин укугун коргоо үчүн биз дагы болгон аракетти кылып атабыз. Ал деген эскири мөөнөтү өтүп кеткен 15-20 жыл мурун мыйзамсыз эле менчиктеп алып, бүгүн ал жерге кандай имараттар, бизнес центрлер курулуп калган мекемелерди биз текшербей атабыз. Анын жолун караштырып атабыз. А бирок мамлекеттен алар тартып алган кандайдыр укук коргоо органдарынын жардамы менен кызматкерлеринин же өзүнүн бийликте турган абалынан пайдаланып. Экинчи маселе мына акыркы убакта козголгон шаардын жетекчилиги боюнча укук коргоо кызматкерлери боюнча билесиздер, бир нече укук коргоо кызматкерлери бүгүн камакта. Ушу мыйзамсыз жер берүү, алар архитектураны желкелеп алып каалагандай чечим чыгартып, азыр айтып кеттиңиздер, тиешелүү эмес жерлерге курулуш куруу боюнча бала бакчалардын ордуна же болбосо балдар ойноочу аянтчаларга, парктарга, мунун баары биздин мамлекеттин келечеги да, шаарыбыздын көркү. Ушундай мыйзам бузуучулуктар боюнча биз аракет жасап атабыз. Буну экиге бөлүп караш керек. Эгерде ишкер мыйзамды алып, мамлекеттик тиешелүү органдар архитектурага кошулуп, сиздерге мыйзамды уруксат бербей атса, азыркы ишеним телефон, арыз бизге түз кайрылыңыздар. Эгер ага да ишенбесеңиздер, ар айдын жуманын 4-күнү мен өзүм кабыл алам жеке. Келиңиздер, жеке менин кепилдигим болсо, ошол жерден кепилдик берип сиздерди текшерип беребиз. Ким эмне сурап атат, эмне үчүн уруксат документин бербей атат. Экинчи маселе, эгерде сиздер уруксат документ албай, чиновниктер менен сүйлөшүп алып берген болсоңуздар, бул эми өзүңүздөрдүн күнөөңүздөр. Анткени мыйзам так бирдей аткарыш керек. Баарыңыздардан мен суранат элем. Прокуратура бул каралоочу орган эмес. Мыйзамда жазылып турат. Мыйзамдын так бирдей аткарылышын көзөмөлдөгөн орган. Мыйзам бузулган жерде биз жазасын беришибиз керек. Эгерде ада укук бузулуп атса, ишкердин же жарандын, ал жерде биз коргойбуз. Мыйзам бизди милдеттендирген.